Сабактын темасы адамдын организминин уюмдашуу деңгээлдери. Сабактын жүрүшүндө клетканын негизги бөлүкчөлөрүн, клетканын органоидтерин так ажыратып, алардын кызматы, түзүлүшү жана ДНК менен РНКнын биологиялык ролу менен таанышасыңар. Адамдын организми өсүмдүктөр жана жаныбарлар сыяктуу эле клеткалардан турат. Клетка тирүү организмдердин эң жөнөкөй бирдиги. Клетка деген терминди биринчи жолу илимге англиялык окумуштуу Роберт Гук 1665 жылы киргизген. Клетканын формасы жана өлчөмү анын аткарган функциясына жараша болот. Клетканын түзүлүшүн жарык жана электрондук микроскоптордун жардамы менен изилдешкен. Клетканын түзүлүшүн жана функцияласын окутуучу илимди биз цитология деп айтабыз. Цитоз бул клетка дегенди түшүндүрөт грек тилинен алганда. Ар бир клетканын негизги бөлүкчөлөрү жана органоидтери болот. Клетканын негизги бөлүкчөлөрүнө клетканын мембранасы, цитоплазмасы, ядросу кирет. Клетканын мембранасы сыртынан каптап турат жана ал өткөргүч касиетке ээ, белгилүү гана заттардын өтүшүн камсыз кылат. Клеткалардын арасында клетка аралык суюктук бар. Мембрананын эң негизги функциясы клетка менен клетка аралык заттардын ортосунда зат алмашууну, клеткалардын бири-бири менен байланышын камсыз кылуу. Ядро клетканын эң маанилүү бөлүкчөсү. Анткени клетканын тиричилигинин бардык процесстерин башкарат. Ал клетканын ортосунан орун алып, эки ички жана сырткы мембраналары бар эки катмарлуу кабыкча менен капталат. Ядронун ширесинде ядрочо жайгашат. Хромосомалар дагы бар. Жипсымал денеге окшош хромосома дезоксирибонуклеин кислотасынан жана белоктун молекулаларынан турат. Цитоплазма бул илешкен коймолжун зат. Анда көп сандаган клетканын органоидтери жайгашкан. Цитоплазманын аткарган кызматы ошол органоидтердин бардыгын бир бүтүн катары кармап туруу. Клетканын органоидтерине митохондриялар, рибосомалар, лизосома, эндоплазмалык торчо, Голджи комплекси, клеткалык борбор кирет. Митохондриялар булар кыска жоон денечилер. Анын негизги заты матрикс деп аталат. Анда көп сандаган ферменттер бар. Ферменттер кантты майларды кычкылтектин катышуусу менен көмүр кычкыл газына жана сууга ажыратат. Кычкылдандыруу процессинде АТФ молекуласы синтезделинет. Ал клеткалардын бардык ички тиричилик процесстерин энергия менен камсыздайт. Рибосома нык келген тоголок формадагы майда денечелер. Алардын курамына белоктор жана рибонуклеин кислотасы РНК кирет. Рибосомаларда белоктордун молекулалары синтезделинет. Лизосомалар грек сөзүнөн алынганда лизео эритемин, сома дене деген түшүндүрөт. Бул мембрана менен курчалган майда бөлүкчөлөр. Лизосоманын ичиндеги ферменттердин жардамы менен ар кандай татаал кошулмалар ээрийт. Эндоплазмалык торчо бири-бири менен байланышкан жана мембрана менен чектелген каналчалардан жана көңдөйчөлөрдөн түзүлгөн. Негизги кызматы заттарды ташуу. Голджи комплекси биринин үстүнө бири жайгашкан жалпак баштыкчалардан жана ыйлакчалардан турган органоид. Бул комплекс негизги милдети заттарды топтоп ыйлакчалар түрүндө бөлүп чыгаруу. Клеткалык борбор клетканын бөлүнүшүн камсыз кылат.
Клетканын химиялык курамы. Адамдын клеткаларынын курамына ар кандай органикалык жана органикалык эмес бирикмелер кирет. Органикалык эмес кошулмаларды суу жана минералдык туздар түзөт. Клеткадагы химиялык заттар сууда эрийт. Ошондой эле химиялык реакция жүрүүгө, азык заттарды ташууга жана клеткаларда пайда болгон зыяндуу жана уу заттарды чыгарууга суу жардам берет. Клеткадагы минералдык зат натрийдин, калийдин, кальцийдин хлоридтери клетка менен ткандардын ортосундагы суунун алмашуусуна активдүү катышат. Белоктордун, углеводдордун, майлардын жана нуклеин кислоталарынын мааниси чоң. Белоктор, белоксуз тиричилик жок. Өлчөмү боюнча белоктун молекуласы органикалык эмес кошулмалардын молекуласына салыштырмалуу 1000 эсе чоң болот. Белоктун молекуласынын курамында аминокислоталар бар. Белоктор баарынан мурда курулуш функциясын аткарат. Организмде алар химиялык реакцияны 100 жана миллион эсе ылдамдатат. Мындай белокторду биз ферменттер деп айтабыз. Ошондой эле белоктор коргоочу, кыймылдатуучу, сигналдык, транспорттук функцияларды да аткарышат. Углеводдор татаал органикалык кошулмалар. Алар жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй углеводдорго глюкоза, фруктоза кирет. Ал эми татаал углеводдорго крахмал, гликоген кирет. Углеводдор булар энергиянын булагы. Майлардын биологиялык мааниси дагы өтө чоң. Курулуш функциясын аткарат жана энергиянын булагы болуп эсептелинет. Май ажыраганда белокко, углеводго салыштырмалуу 2 эсе көп энергия бөлүп чыгат. Нуклеин кислоталары. Нуклеин кислоталарынын аты нуклеус деген латын сөзүнөн келип чыккан, ал ядро дегенди түшүндүрөт. Нуклеин кислоталарынын 2 түрү бар. ДНК жана РНК, демек дезоксирибонуклеин кислотасы же рибонуклеин кислотасы. Алардын биологиялык ролу абдан чоң. Мисалы, ДНК клетканын тукумгуучулук касиеттерин алып жүрүүгө жана аны өткөрүп берүүгө катышат. Ал эми РНК болсо бардыгы белокту синтездөөгө катышат.